Зура Соронбаева «Алтын аяктан суу ичкендер». Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Күндөрдүн биринде уулу Эсендин жүрүм турумуна алыста жүрсө да кулактар болуп көз салып, анын сүйлөшүп жүргөн кызы баарын билип, бүгүн эртең келиндүү болуп каламбы деп камдуу жүргөн Жамиля Исаевна бирөөлөрдөн баягы сүйлөшүп жүргөн кызынан башка кыз менен байланышта болуп калганын угуп, токтонуп тура албай калды. Бул эмнеси? Кечээ эле келин алып келем мама. Камына бер, куда сөөгүң чүйдөн болот буюрса, деп кетпеди беле? Бул бала кандай болуп кетти? Эмитеден гүлгө конгон көпөлөктөй болуп, күндө бир кызды сүйүп, улам бирөөнүн башын айландырып жүрүшү жакшы болбой калды го деп санаасы тынбаган тынчы жок эне ошту көздөй жөнөп кетти. Келсе Эсен Кудай жалгап үйүндө экен. Бала күтүүсүз келген энесин көрүп сүйүнүп кетти. Ой мама, келишиңиз менен. Эне бала кучакташып көрүштү. Кандай, жакшыбы? Жакшы, алдыңа кетейин. Өзүң кандай? Көрүп турбайсызбы? Эсен энесинин ала букадан өзүнүн кызматы боюнча обком партияга түн тарс келе берүүсүн жакшы билүүчү. Азыр да ошондой деп ойлоду. Эне бала чай үстүндө чечилип сүйлөшүп отурушту. Сөз арасында Жамиля сыр билгизбей Эсенге: качан үйлөнөсүң? Баарыбыз эле сенин колукту алып келүүчү мезгилиңди күтүп жатабыз. Ушул сапар баякы мага келин болуучу кызыңды көрөйүн деп келдим. Кайсы кызды? Деди Эсен ойлонбой туруп. Кайсы кыз дегениң кандай? Кудай, сүйлөшүп жүргөн канча кызың бар эле? Чүйлүк кыз дедиң эле го. Эсен буйдала түшүп, жер тиктеген калыбында күнөөлүү немедей күңк этти. Мени кечирип кой мама, ал чүйлүк кыз болбой калды. Эмне үчүн болбой калат? Кызыксың го өзүң. Эмне үчүн болбой калганын сурабай эле койчу мама, ошондой болуп калды. Жакшы кыз деп мактачу элең, бекер кылыптырсың. Андан жакшы кызды келин кылып берсем болдубу? Ал кайдагы кыз экен? Өзүң иштеген райондон мама, тааныйсың. Бир өкүнүчтүүсү ата энеси жок, жетим кыз. Жамиля уулунун сөзүн угуп дароо баягыда өзүнө келген куралдын кызын эстеп жүрөгү булкуп алды. Кудурет, жетимди да Кудай жараткан. Ал кемтик эмес балам. Куралдын кызы эмеспи? Эсен күлдү. Ооба мама, ошол Куралдын кызы. Жамилянын көңүлү кубанычтан чалкый түштү. Атай эле өзүн райкомго издеп келгенде Марапат окуусун бүтүүгө саналуу гана күндөр калган учур болчу. Анда кыз өзүнүн тагдыры жөнүндө, баягы эле туугандары күйөөгө беребиз деп макулдугун сурап кысмакка ала баштаганда жан далбастап жардам сурап келген кыздын орду менен сүйлөгөн, жүйөлүү сөзүн уккан секретарь Марапатты эч ким сени күчкө салып, зордоп күйөөгө бере албайт. Алар менен мен өзүм сүйлөшөм. Эч нерсе ойлобой тынч барып, окууңду окуй бер деп бетинен өөп, бактылуу болушун каалаган жакшы сөздөрдү айтып узаткан болчу. Ошондо Жамиля Исаевнанын көзүнө да, көңүлүнө да Марапат бир түшкөн эле. Келбети келишкен, маңдайы жарык, айдай болгон, сөөгү таза бул сулуу кызга ичи жылып, бактылуу болсо экен бечара деп ойлоп, өз баласы Эсендин сүйлөшүп жүргөн кызы бар экенин эстеп өкүнүп калган. Эми минтип асмандан тилегени жерден табылгансып, бүткөн бою ысып турду. Бир окумдан кийин минтип сурады. Деги кандай кыз болуптур? Өткөндө мага келгенде көрдүм эле. Көрөшөм кыз болуптур. Акылдуу экен мама, деди Эсен, энесинин муюша түшкөнүнөн пайдаланып. Чынымды айтсам, мен көп эле кыз менен сүйлөшүп, көп эле кыздар менен сырдаштым эле. Бирок аларга салыштырмалуу Марапат абийирдүүлүгү, акылдуулугу, түшүнүктүүлүгү, адамгерчилиги жагынан алда канча жогору турат экен. Болду, башка сөздүн кереги жок балам. Андай болсо мен макулмун. Убактыңды созбой үйлөн. Марапат эки кайнененин үстүнө келди. Бири тайэне, экинчиси өз эне. Экөө тең балапан баскан кызганчаак тоок окшоп келинине алмак салмак жалынат да турат. Мени ата энеси жок жетим кыз экен деп жер ийирбекен деген Марапаттын сыпырылган санаасы жазгы жааган сары кардай бул эшиктин босогосун аттап кирери менен көөдөнүнөн эриди да кетти.
келинибиз да сенсиң Марапат, кызыбыз да сенсиң Марапат деген кайненеси менен тайненин жүрөгүнүн түпкүрүнөн сызылып чыккан жылуу сөздөр сезимтал келиндин канатына канат байлап, акылына акыл, оюна ой кошту. Марапатты бир күндө канча көрсө да, бирге жашап бирге турса да, эки эненин жүрөгү эки башка жарылат да турат. Ал эми Марапат болсо ата энеси мурункудай көп ойлоп, көп ыйлабай да калды. Адамдардын бири бирине болгон жакшы мамилеси, ишенимдүү жар, ишенимдүү үй бүлө адамдын туруктуулугун калыптандырып, мүнөзүн жумшартып, адамгерчилигин арттырып жиберүүчү неме окшобойбу? Азыр Марапаттын тилеген тилеги келген жер, түшкөн үйүнүн бүтүндүгү. Өлүм менин ата энем менен бүтсө экен. Жол изим жакшы болуп, ак жолтой келин болсом болду. Байкуш апам менен атам ыйлеп итке салгансып, бала чакалуу болуп, эмне рахат көрүштү. Бирибиздин да бир пыяла чайыбызды ичпей, бизди таштап кете беришти. Мындай өкүнүчтүү күндү эч бир адам баласына бербесин. Бир уядан эсен да жалгыз экен. Байкуш мамам өлбөй аман жүрүп, эсен экөөбүздүн рахатыбызды көрсө экен, дейт кайненесин карап отуруп. Анан кайненелерин жамандаган жаш келиндердин сөзүн угуп, кайненелүү болуудан коркчу элем. Көрсө, өз эне менен кайнененин айырмасы деле жок болот турбайбы? Маркум апам көңүлүнө жакпаган ишти жасап койсок, кичине экен деп кичүүбүздү аябай, чоң экен деп улуубузга карабай каарып жиберчү эле. Баланын кемчилигин айтат да анан, эне болгондон кийин. Кайнене келинге катаалдык кылмак турсун, кайра келиндин кемчилигин көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп, ачык айта албай сактанып турат экен. Көрсө, кайнене жаман эмес, өзүбүз жаман болот экенбиз, деп ойлоп энелүү күйөөгө келгенине ыраазы. Келининин ишке болгон тубаса талантын биринчи байкаган Бүбүш байбиче болду. Күндөрдүн биринде Жамиля келинин ээрчитип дүкөнгө чыкты. Оюнда кош бойлуу Марапатка эндей материал алып, көйнөк көнчөк, халат тиктирип берүү болчу. Келининин көңүлүнө жаккан 2 тирдүү кезмал тарттырып, акчасын төлөп жаткан. Ошол саамда кандайдыр бир кездемеге имерчиктеп, кармалап турган келинин көрүп, «Мара, ал сага ылайык эмес го я балам?» деди бурула карап. «Жок мама, өзүмө эмес, тайнеме». Энемеби? Мейли, сага жаксы алалы анда. Өтөлүгүң ачыкпы дейм, бирок гүлү жакшы экен. Тайнем жашарып калсын да мама. Жарашыктуу кездемеден тигилген кийим кара адамдын ажарын ачат да. Үйгө келгенде Жамиля алиги кездемени алып энесине берди. Муну сага Мара алды, өзүң тигип ал. О, балекетиңди алайын. Макеним алдыбы мага? Рахмат, бактылуу бол, каралдым. Кездемени көзүнө сүрттү. Эртеси үйдө калганда Марапат тайнесине эркелей сүйлөдү. «Я тайне, көйнөгүңүздү мен тигип берейинби? Алдыңа кетейин, быча элекмин. Мен бычайымбы? Мейлиң, быча алсаң быч балам». Марапат кездемени жаза баштады. Ошондогу эненин кубанганы-ай, кызына көрсөтүп мактанганча шашты го. Көйнөгүн кийген бойдон үстүнөн түшүрбөй, келген кеткендерге айтып мактана берет. «Макен сенин кийимиңди тиккенге деле жарайт окшойт балам», дейт Бүбүш эне кызына шыбырай сүйлөп. «Өзүнүн көйнөгүн карачы. Сен тикмечиге тиктирем дедиң эле, бою менен бой кылып, өзү бычып, өзү тигип алды. Бул баланы мистра дебей эле аман эсен көз жарып, 2 колун бооруна алып алса, кийин тиккенге эле кирип ал деш керек. Лыпылдап ийнеликтей болуп, колунун эптүүсүн айтпайсыңбы?» Энеси колунан көөрү төгүлгөн ишмер, жез оймок ургач экен эне. Токон айткан, Бүбайшанын эмгеги сиңип, бүт айылда анын тиккен кийимин кийбеген киши жок деп. Марапат кездеме тандаганды менден өйдө билет экен. Деди кызынан мактоону уга албай турган эне. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деп ата бабабыз тегин жеринен айтты дейсиңби? Кыз энени тартат да балам. Марапаттай суналган жакшы кызды келин кылып берген уулуңа рахмат айт. Рахмат. Атаңдын көрү, бири кем дүнүйө деген ушул. Кудагый куда тирүү болгондо эмне? Арбаңардан айланайын, бейиши болгурларым менин. Жаркырап жайнап чеке тердешип, бир дасторкондо отурбай калбадыкпы?
Кайсы бирин айтайын? Марапаттын ата-энесине айтканда Бүбүш тим эле ыйлап жиберет. Тайнесинин сөзүн угуп, айтса айтпаса төгүнбү деп армандуу жүрөгү сыздап, өз жашына өзү муунуп, жакшы сөзгө жаны жыргай түшөт. Көрсө, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген ушундай болот турбайбы? Кийим бычып, кийим тигүүнү сыймыктай көргөн жаш жүрөк ошол бактылуу күндүн тез эле келишин күтөт. Мурда эле анча-мынчаны жактыра бербеген Эсен колуктулуу болгондо оңдотмоюнча кийим кийбей калды. Өзгөчө костюмдарын шымынан кемтик табатта турат. Уулунун колуктусуна берип жаткан тапшырмасын угуп турган эне. Бул жери мындай, тигил жери тигиндей экен деп, өөнү жок жерден өөн таап, балекеттин баарын өзүң баштайсың да Мара. Оңдоп береми? Дейт башын чайкап. Оңдойм мама, деп келин жылмая күлүп коет. Ошентип Марапат ай күнүнө жетип, эртең бүгүн төрөйт деп турган күндөрдүн биринде Жамиля Исаевна Ала Букадан которулуп, эл депутаттарынын Кемин райондук аткаруу комитетинин председатели болуп бекиди. Жалгыз уулу Эсен Токтурбаев Ташкенттеги Айыл чарба институтун артыкчылык диплому менен бүтүрүп, Ошто иштеп жаткан жеринен ал дагы Фрунзеге которулуп, өз ордун ээледи. Марапат аман эсен уул тапты. Энелердин сүйүүсү андан бетер артты. А чоң эне болсо небереси Нурланды сагынып жумуштан бош убактысы боло калса, балдарын көздөй чабат да турат. Ал эми келин уулунун күткөнүндө чек жок эле. Өңгөчө Марапат кайненесин сагынат да турат. Эненин келиши балдар үчүн өзүнчө эле майрам, өзүнчө эле той. Жамиля келгенде анын добушы угулар угулбастан эле Нурланды көтөрүп, алдын тосо чуркайт. Ойбой балдарым, сагынып кеттим силерди дейт. Эне эшик ачылар ачылбастан небересине канатын жайып. Чогуу жашап, чогуу турганыбыз эле жакшы экен мама. Сиз жок, бизге да, тайнеме да көңүлсүз болот тура, деди Марапат дасторкон даярдап жатып. Көнөсүңөр, деди эне. Жок, биз көнө албайт экенбиз мама. Эсен Бүбүш байбичени карады. Эгерде тайнем болбогондо таза куурамак экенбиз жалгызсырап. Көрүң дурайын, кээ бир жаштар ата-энесинен бөлүнө албай чуркап жүрүшөт. Кандай немелер ата менен энеден кутула жада бөлүнө качаарын билбейм. Ошолордун өз башы менен кетсин, айтпачы балам, деди Бүбүш. Жамиля дасторкон үстүндө чайдан бошогон чынысын келинине узата берип минтти. Тюльпандын директору менен сүйлөшсөм, келсин деди. Эмне кыласың? Же шаардык поликлиникада иштейсиңби? Орун бар экен. Мама, ательеде эле иштейинчи. Анан окуган окууң талаада калабы? Жакшылап ойлончу балам. Бүбүш эне кызына бурула карады. Ойго куяй, өзү каалап турган жөндөмү бар бул баланын. Тигил бул дебей кийим тиккенге эле киргизип койчу. Бул да чоң өнөр да. А кожоюн эмне дейт экен? Жамиля уулуна карап, эгин көтөрүп койду. Ай мамам-ай, калп эле мага сала-сал кылып коет эле. Мен эмнени билмегилем. Тайнем экөөңө жакса мага да жагат. Мараңдын өз көңүлү деле ательеде болуп турбайбы? Бирок баланы ким багат? Яслиге барганча иш-миш дегенди кое турууга болбойбу? Мына мен багам. Баладан эч кимиң кабатыр болбогула. Сенин бир балаңды чоңойтуп бербей эмне болуптурмун? Же мага ишенбейсиңерби? Болуптур тайне, болуптур. Эсен эки колун көтөрүп күлүп жиберди. Сизге кантип ишенбейин? Карыганда бала багам деп куурайт го деп сиздин өзүңүздү аяп жатам. Марапат ательеге барам деген биринчи түн эмне үчүндүр тынчы жок түн болду. Көз алдына өзү эртең барып, биринчи жолу ашчу эшиги, аттоочу босогосу, бирге иштеп, чогуу агарып көгөрүүчү бейтааныш коллективи элестеп өзүнөн өзү тынчы кетет. Демейде жаздыкка башы тиер менен мемиреп таттуу уйкуга кетүүчү, уйкусун бирөө уурдап кеткенсип кирпиги ирмелбей чакыят. Документим жок, кабыл албай коер бекен деп арсып келген Марапат ошол эле күнү Сансызбаевнанын бригадасына үйрөнчүк болуп кабыл алынды. Бычмачы менен тикмечинин кадырын Марапат ушул ательеден түшүндү. Бул жерге келген кардарлардын карысынын жашына чейин кылдан кыйкым, учуктан өөн тапкан эл болоорун көрүп, жоопкерчиликтин күчтүү экенин жүрөгүнө түйүп койду.
Ошентип анын баардык ойлогон ою, көздөгөн максаты браксыз, сапаттуу кийим тигүүгө жетиштүү болду да калды. Гуля ооруп калыптыр. Андагы заказдарды кимдер аласыңар? Деди Сансызбаевна мастерлерге карап. Инженер мени ошого чакырыптыр, кана айткыла. Аялдар бирин бири карашты. Анан баардык көз сүйлөшүп алгансып Марапатка келип кадалды. Ал көздөрдөн бригадир биздин ар бирибизде Гуляныкындай эле заказдар бар. Мастердин ордун Марапат Куралова алмаштыра алат. Ушул келинге бериңиз деген жазууну окуп Марапатты көңүл бура бир карап алды. Эмне, Кураловага берели дейсиңерби? Марапат мастер эмес, үйрөнчүк да, деди сынагандай тургандарды сыдыра тиктей берип. Мурда эле бул келиндин аракетчилигине, аткарган ишине ыраазы болуп жүргөн Сансызбаевна. Аялдар бир үндөн дуулдап кетти. Бул келинди мастерликке сунуш кылыңыз, Гүлжан Сансызбаевна. Куралованы мастерликке көтөрүүдөн бригада зыян тартпайт. Ой такшалып эле турат. Марапат ушундай талаш тартыштан кийин бат эле мастерликке которулду. Куралова Жылдыз ательесине келгенге чейин өзүнүн атайын алган билиминин жоктугунун анчалык этибарга алган эмес болчу. Бирок ошондой болсо да, бул кезде өзү бычып, өзү тиккенге жетишип калган. Жаңы жерде да аны көксөгөндөр көбөйө берди. Бир сөз менен айтканда, жыл айланбай айлык, жылдык тапшырмасын аткаруу жагынан Куралова бригада эле эмес, бүтүндөй ательенин сыймыгы болуп чыга келди. Күндөрдүн биринде жумушчу күнү аяктап, андай-мындайын жыйыштырып кетүүгө камынып жаткан келиндин жанына келген бригадир токтой калып суроо салып калды. Сенин атың Марапатпы же Марабы? Кайсынысы туура? Чыныгы атым Марапат. Аны эмнеге сурап калдыңыз? Баса, кайненең Мара деп чакырат экен. Мамам мени эркелетип башынан эле Мара дейт. Ал кишини мурда өз энең экен деп ойлоп жүрүптүрмүн. Кайненең экенин кийин билдим. Андай болсо мындан ары мен деле Мара деп жүрөйүн? Марапат күлүп койду. Кайненең тектүү жердин кызы болсо керек. Салаваттуу аял экен, аристократ. Ооба, туура баа бердиңиз, Ирина Федоровна, деди келин жолдо кетип баратып бригадирине. Мен окусам дейм. Куричкина селт этти Марапатты жалт карап. Эмне, ательеден иштегиң келбей калдыбы? Кудай сактай көр. Кайсы окууну каалап калдың? Бул өзүбүздүн эле номер 8 окуу жайына кандай документтер керек болду экен? Деп бригадирдин дароо көңүлү жай боло түштү. Мен дагы сени башка окууга барат экен деп чочуп кетиптирмин. Ооба, окусаң оку. Билимдүү болуу жаман эмес, Мара. Окусаң мындан да кадыр баркыңдын көтөрүлөрүн билип турам. Алган билимиң менен практикаң айкалышса, анда каймакка куймак куйгандай болуп эле өлүшүп жатып калат да. Жарайт, сүйлөшөлү. Муну жетекчилер укса, мүмкүн өздөрү жиберет, айлыгыңды төлөп. Ирина Федоровнанын айтканы туура чыкты. Марапаттын окуу жөнүндөгү талабын ательенин жетекчилери бир ооздон колдоп кетишти. Ошентип өзү иштеген Жылдыздын жолдомосу менен номер 8 кесипчилик техникалык орто окуу жайынан 1 жыл окуп, жогорку үлгүдөгү бычмачы деген кызыл диплом менен кайра келди. Марапат ательеге кайра келгенде баягы эле өз бригадада, өз ордумда мурункудай эле катардагы мастер болуп иштейм деп ойлогон болчу. Бирок анын ойлогон ою ательеге келгенде башкача болуп чыкты. Аны ал жерде иштеген кесиптештери башка максатта күтүп жатышкан. Марапат эшиктен бир буту кире электе эле кыздар кыйкырып жиберишти. Биздин Мара келди. Биринен бири өтүп кучакташып, өбүшүп жатып калышты. Биз сени сагындык. Мен да сагындым силерди. Окууңду биротоло бүтүп келдиңби? Бүтүп келдим. Мындан ары дайыма силер менен чогуу болом. Кесиптештеринин жылуу мамилеси, жакшы сөздөрү жаш келинди кубанычка бөлөп салды. Адамдын адамдык сапаты, бирин бири күтүү, бирин бири эстөө, бирин бири сагынуу эмеспи? Эстээри жок адам ал эч кимге кереги жок адам. Куралова, сени директор чакырып жатат. Сизди да, Ирина Федоровна, деди цехке баш баккан секретарь кыз. Бригадир Марапатка карады. Жүрү, чакырып жатса баралы. Алар киргенде директордун үстүндө ательенин инженери, кадрлар бөлүмүнүн башчысы, правкомдун председатели отурган болчу.
Келиңиздер, деди алдындагы кагазга бир нерселерди жазып жаткан директор башын көтөрө берип. Отургула, эмне туруп калдыңар? Калемин столго койду. Тигил отургандар да Марапатка карап жылмая күлүшүп, баштарын ийкеп учурашты. Сөз мындай, Куралова. Сени биз жаңы уюшула турган комсомолдук жаштар бригадасына бригадир кылалы деп чечтик. Кандай, жагабы сага? Марапат мындай сунуш болоорун күткөн эмес. Эмне деп жооп берерин билбей абдары түштү. Эмне деген кеңеш айтат дегенсип өзүнүн бригадирине карады. Ошол саамда Телекова Лилия Кадыровна бригадирге карап мынтти. Ирина Федоровна, сиз кандай дейсиз? Бул кызыңыз алып кете алабы бригаданы? Эмне үчүн алып кете албасын? Мага өзгөчө Маранын эмгекчилдиги жагат. Өз ишинин устаты, таланттуу уз. Куралова ишенимдүү кадр. Өзүңүзгө белгилүү, Лилия Кадыровна биздин бригаданын босогосуна аттап киргенден бери өз ишинен бир да жолу бракка жол берген жок. Ушунча болуп, Куралованын үстүнөн даттанган бир дагы адамды учураткан жокмун. Тескерисинче, кардарлар ушул кызды сурап турушат. Мактоону анчалык жактыра бербеген Марапат бригадиринин сөзүн бөлдү. Ой, Ирина Федоровна, сиз мени өтө эле ашыра мактап жибердиңиз. Бригада деген бригада. Ишенимиңиздерди актай албай уятка калып жүрбөйүн. Андан көрөкчө мурдакыдай эле катардагы мастер болуп иштейинчи. Анчалык жөнөкөйлүктүн кереги эмне, Мара? Минтип окууңду да ийгиликтүү бүтүп келдиң. Ирина Федоровна жетекчиликке карады. Иштейт, Кураловадан эч камтама болбогула. Мен дагы ошентип ойлогон элем. Ирина Федоровна туура айтып жатат. Ишенимиңиз текке кетпейт бул кыздан, деди инженер. Бул 1980-жылдын август айы эле. Ошентип Марапаттын мойнуна нары жооптуу, нары сыймыктуу иш тапшырылды. Бир сөз менен айтканда, ага аялдардын көйнөктөрүн тигүүчү жаштар бригадасынын бригадир бычмачысы деген приказ берилди. Эстүү келин кайненесинин салмагын баалаган үчүн ума энедей урматтаса керек. Эненин барк баасына, басы өткөн жолуна түшүнүп, жеңилин жерден, оорун колдон алып, арзан кымбатын билген мындай акыл эстүү сезимтал келиндер аз го азыр. Айланайын, Марапат, ушул адамгерчилигиңден жазба. 2 уулуң бар экен. Сен да Нурлан менен Нурбектин колуктуларына кайнене болосуң дейм ичимден толкундап. Азыркы биз күтүп, бизди кызыктырып турган бир иш Марапаттын баягы ата-энеден жетелешип жетим калган бир туугандарынын тагдыры болуп турду. Ары-бери караганча дем алышта болуп калды. Куралова чыкканда сөз учугу кайра уланып, блокнотумду ачып, калемимди колума алдым. Биз Марапат менен сүйлөшүп, сөзүн угуп отуруп, келининин бир туугандарына кудагыйдай эмес, өз энедей боорукерлик менен көз салып, өйдө чыкса өбөк, ылдый түшсө жөлөк болуп, ачына айланып, тогуна толгонуп, кезинде адамдык асыл милдетин абийирдүүлүк менен аткарып келген Жамиля Исаевнага, ошондой эле жашап жаткан доорубузга, атасызга ата, энесизге эне болуп, илим билим берип, ата журт алдында канатына канат байлап, уядан учурган партия менен өкмөттүн аталык камкордугуна ыраазы болбой кое алган жокпуз. Эмне деген бакыт, эмне деген дөөлөт. Караңызчы, Акынбек баякыда эртеби кечпи баары бир окуйм. Өзүм эле эмес, бөөктөрүм менен карындаштарымдын баарын окутам, деп айткан сөзүнүн өтөөсүнө чыгып, университеттин экономфагын ийгиликтүү бүтүрүп, Ала Бука районундагы Кыргызстан колхозунда башкы бухгалтер болуп иштесе, Абдимитал жогорку билимдүү соода кызматкери, Абдыгапар таланттуу сүрөтчү, ал эми Гулипа болсо республикалык архивде эмгектенет. Булардан орто мектепти бүтүрүп күйөөгө чыгып, окуусун уланта албай калган жалгыз Шарипа. Адам артында тукумун калса экен деп ушул үчүн тилейт тура. Курал менен Бүбайша өлгөнү менен алардын балдары ата менен эненин атын өчүрбөй, даңкын далайга таанытып, алтоо алты жерде шаар. Ошентип биз Марапат Куралованын иштеген иши, жашаган жашоосу менен таанышып, аңгемесин угуп отуруп ишине ийгилик, үй бүлөсүнө жана ошондой эле жетим жүрүп жетелешип, алтын аяктан суу ичип жатышкан бир туугандарына узун өмүр, бактылуу турмуш каалап коштоштук.
ылайым бар бол, Мара.